Бүтпөгөн жакын арада тез чече турган маселелер калдыбы? Негизинен иш иретке коюлган. Бар болгону тиги театрда тез арада чечиле турган чоң иш бар. Мен кеч угуп калдым. Үлгүрбөй калдым. Түшүнүктүү. Эмне маселе? Донецкиден бизге бир канча орус артисттери келген. Борбордон ошол артисттер менен бирге бир чыгарманы койгула деген буйрук келген. Эми сиз билесиз да, саясий мааниси кандай экенин. Ооба, туура. Борбордон келиштиби? Анан алар Кара туман деген чыгарманы алышкан. Ал тылдагы партизандардын жашоо шарты жөнүндө. Кандай дедиңер? Кара туман дедиңиз? Ооба, Кара туман. Эми анан ал жерде партизандардын көбү орустар да. Аны Донецкиден келген орус артисттер ойноп жатат. Башкы каарманы Оксана деген партизан кыз. Аны орус кыз же орус актриса аткарыш керек болчу. Ал жөнүндө биз канча ирет айтканбыз. Мен өзүм дагы театрга барып, бир-эки жолу чогулуш өткөрүп келгем. Театрдын жетекчилери табып атабыз деп убада беришкен. Анан кече уктуп, Бакен Кыдыкеева деген жаш актрисага ойноп жатышыптыр. Кыргыздыбы? Ооба. Маселе мына ошондо болуп жатпайбы? Ал жерде саясий жагы кандай болуп кететтерин акем мен ушана чегип жатам. Анан дагы тиги актриса кыз орусча билбейт экен деп уктум. Түшүндүм. Жанынан оруспай аны. İşiniz iyilikte olsun. Рахмат. Başımız.
Кирсең. Угодум. Мага театрдын директорин, Кара тумандын режиссерін чакыр. Жарайт. Жарайт. Урматтуу мугалимдер, кымбаттуу окуучулар. Мен мурда мындай жолугушууларга келип көргөн эмес элем. Азыр болсо, силердин мектеп окуучулары, анын ичинде Сабатбек Жумадыловдун чакыруусу менен келип отурам. Мен 7-классты бүткөндөн кийин эле театрга киргем. Артист болууну болсо кичинекей кезимен самачумун. Атам башында аябай каршы болгон. А кийин болсо мен эң башкы күйөрманы болуп калды. Өзүңүздөр билгендей, азыр Көл театрында иштейм. Бир нече ролдорду аткардым. Менин болгон чыгармачылык таржымалым ушул. Бакен, биз сени аябай жакшы билебиз да. Бир нече ролдорду деп сен жупун эле айтып койдуң. Бирок ал ролдорду кандай ойногонуңду кыргыз эли билет. Сенин Лауренцияңа берметиңе суктанбаган кыргыз жок. Туура айтамбы, коллега? Туура айтасыз. Көрдүңбү, Бакен? Суктангандардын бири менмин. Мен сенин талантыңа таазим этем. Чоң рахмат. Сизге суроо берсем болобу? Болот. Сиз театрга канча өттүңүз эле? Ажардын монологун айтып өткөм. Биз дагы улак жабыр революциясына арналган байрамдарда дайым ажар монологун айтабыз. Сиздин кантип айтканыңызды уккубуз келип атат. Жаным апа. Тур. Жетим тайлактай боздум. Жетимсиреп. Артыңда калган жалгызың жалоруп жаныңда олтурат. Жалгызыңдын сөзүн ук. Ая. Жалгызың бүгүндөн баштап ата бабасы тааныбаган, бөтөн жерге барганы, ага сатылганы жатат. Ал азапты көрсөтпө. Койнуңду ач. Сенин өлгөнүңө кайгырып, кан жутуп, санаа тартып турган кезимде багат, көрөт деген тууганың жат кишиге сатып ийип, сайсөөгүмдү сыздатты, зарлантты, муңдатты. Мага да өлүм керексиңди. Апа, сен азыр жоксуң. Сен азыр дөөлүк уйкуда жатасың. Сабатбек! Сабатбек! Сага эмне болду? Неге ыйлап атасың? Ушунчалык да жашык болосуңбу? Билип турам, атаң атылып кетип, атасы өскөнүңдү. Сабатбек, кап, сен жүрөгүңө мынча тиерин билгенде, башка эле монолог айтпайт белем. Кечирип коюңуз эжеке. Монологуңузду бузганым үчүн. Жок. Сенин күнөөң жок, Сабатбек. Жүрөгүң аябай нажик турбайбы сен? Өлгүңдү көрөйүн, карыган шайтан.
гүлүмдүн баарын соруп, жаштыгымдын баарын алды. Жанагы Сербең деген кыдыкей ба, ошо карган шайтанды менден тартып кетти. Эми карап тургула. Түйүңөргө эле жетпесемби? Жетті. Экөөнүн теңеси көөнүнөн кеткис кыл. Берки шайтанның ансыз теле телтейип калды кызматынан ажырап, төөдөн эшекке мингендей болуп. А берки Сербең деген эменин белин бир атолом корсоң, ошондо мөөрөйүң үстөн болот. Ошентем тургус кылам экөөнү. Мени кечирип коюңуз. Каяктагы бир ушак чаяга келди деп ойлобоңуз. Мен жаныма батып кеткенде гана келип атам. Герман Куныбышевич Айша көздү басмырлап, роль бердиртпей, элдин катарынан чыгарып келген. Ошондо Герман Куныбышевич силерге роль бердиртпей жүрдү. Ооба. Эмнеге? Эми ачыгын эле айта берейин, улуу сөздө уят жок. Айша жакшы билет. Күйөөм согушка кеткенде Герман Куныбышевич мага акидей асылып сөз айтып, бирөөлөрдү ортого салып жүргөн. Мен асман айдан кетип, таптакыр жуутпай койгом. Ыбышевичтин анышын Айша жакшы билет. Ооба, Ыбышевич күмүш айдын жанын койбой, бура бастыбай туруп албадыбы? Карыган киши болгону менен уят жок адам экен. Чындап айтканда, күмүш ай экөөбүз анне-бере кыздар менен теңбиз да. Анан биздин театрыбызга Бакен Кыдыкеева деген менден де жаш актриса келди. Бир кыз төрө болгон экен. Күйөөсү барбы жокпу, азыркы күнгө чейин бүдөмүк. Анан ошол бешиктен бели чыга элек кызыбыз Герман Куныбышевич менен жүрүп кеткенди гана билбедикпи? Туурабы, Айша? Ооба, туура. Аны биз укканда театрдагылар жерге түкүрбөдүк. Анын үстүндө моралдык жактан бузулгандыгы үчүн Фрунзедеги театрдан куулуп, Көл театрына келген. Анан ушундай моралдык жактан бузулган адамдар биздин арабызда кантип жүрөт? Экөөнү тең иштен алып, баягы илгеркидей сүргүнгө айдатып жибериш керек. Аны сал Кара туман спектаклинде Герман Куныбышевичтин көрсөтмөсү менен орус актрисасы ойной турган башкы ролду Бакен Кыдыкеевага бердирип койбодубу? Билесиңби, Айша? Ооба, аны биз да укканда аябай таң калдык. Кантип орустар жүрчү жерде кыргызда болсун деп. Ал орто зар эле актриса экен. Орусча жакшы сүйлөй албайт. Акцент менен сүйлөп, орус актрисалардын башын айлантып атат. Ансыз келгенсип, Герман Куныбышевич кызматтан кетери менен азыркы директорубуз Ыдрис Асылбековго көз көрүнө эле жабышып жармашып атпайбы? Биринчи жолу көлгө келгенде дагы мурдагы директор Койлубаев менен жүрүп алган экен. Турмушка чыга элек кезинде эле. Баласын ошондон төрөп алса керек. Көнгөн адаты да. Апкомдон келатасыңар да, Ооба. Ал жакта эмне кылып жүрөсүңөр? Эмне апкомго сизден башка кишинин келгенге акысы жок бекен? Ай, Күмүшай, уят. Элдин баары билет сенин Ыбышевдин сүйгөн экениңди. Уят. Айша, сага эмне жок? Куюшкан кагып чылып. Жакшы менен жанасаң, жетесиң муратка. Жаман менен жанасаң, каласың уятка дейт. Силер театрдын артисттери деп коет. Жок деген ушу театр жаманат кылбасаңар боло. Ва жолуңар болгурлар. Уят. Деле болдук да я. Апкомго кирип айтып чыкса. Деле болдук да я. Өлбөгөндөн 4 эле шырагым калды. Баарын билип койду. Эмне эле болуп атасың сен? Апкомго кирип айтып чыкса, шерменде өз кына чыгат. Бекер эле кириптирим да сен тилиңе көнө коюп. Мен эмне, сенин тилиңен сүйрөп келдимби? Өзүң келдиң го?
Абайлап сөйлөбөйсүң банан. Ей қатын, эмне кыйын болуп атасың сен? Түшүндүм сен. Апкомдо отурганда улам-уламага карап, мени пайдаланыш үчүн алып келген экенсиң да бул жака, Эй, ары жок. Сен ким элең? Сен мен менен киши болуп жүрөсүң эгер билсең. Телпейген. Эмне? Эй, Ыбыршевдин талпагы. Сенен угар сөзүм ушул беле. Экинчи мен жүргөн жерде жүрбө. Мен баскан изди баспа. Бүт кылыгыңды элге айтып, айбийиңди аштай гана төгүп коем. Карасаң муну. Демели. Берилген тапшырманы эмнеге аткарган жоксуңар? Оксананын ролун орус актриса ойносун деп айтылган турбайбы силерге? Жолдош секретарь, башында ошондой болгон. Бирок кийинчерээк Ермакын Ыбышевич өзү келип, өз көзү менен Бакен кызды кийгенин көрүп, уруксатын берген. Ооба. Андан кийин биз чамдап иштеп, мына спектаклибиз да даяр болуп калды. Жакында премьера баштайбыз. Кой тургула, кандайча премьера? А дегенде тапшырманы так аткарыш керек да. Акыркы 2 айдын стенограммаларын алып келсең. Мен силерге ишенем, жолдоштор. Бирок стенограмманы көрүп, текшерип, анығына көзүбүз жетиш керек. Мына сиз тураган стенограммалар. Театрда өткөн жыйналыштардын протоколдору барбы? Ооба, бар. Чечимин окусаң. Кара туман спектаклиндеги Оксананын ролун аткарган Бакен Кыдыкееванын оюну көркөмдүк талаптарга толук жооп бербейт. Жана сырткы келбети европалык адамдарга кошпойт. Андыктан Оксананын аткарган орус улуттагы кыз бала табылсын. Орус улутунда актриса табылмайынча, Кара туман спектаклинин репетициясы токтотулсун. Колу коюлганбы? Ооба, обком секретарынын колу турат. Коюлуптур. Кана, калган. Сен кете бер. Буга эме дейсиңер, жолдоштор? Жолдош секретарь, бул кандайдыр бир жаңылыштык болуп калса керек. Ооба. Коллективдин көзүнчө Герман Ыбышевич өзү уруксатын берген. Бул деген официалдуу документ, жолдоштор. Мындай кылабыз. Тез арада орус актрисаны табасыңар, ага чейин Кара туман спектакльдин репетицияларын токтотосуңар. Мен силерди обкомду алдап келгениңер үчүн партиялык катуу жазалоого сунушташым керек эле. Бирок сизди фронтовик экениңизди көрүп, ушундай кыйын малда элдин патриоттук духун көтөрүүгө аракетиңизди көрүп, ушундай ишке барганыңызды эске алып, өзүмдүн атыман эскертүү гана беремин. Мындан кийин кетирген кемчиликтериңерден тийиштүү тыянак чыгарып, мындай ишти кайталабайсыңар го деп ишенем. Эми бара бергиле.
Эми эмне болот? Орыс актрисаны таба албайбыз. Ал мүмкүн эмес экени түшүнүктүү. Өздүк көркөм чыгармачылыгынан алып келген күндө да колдорунан эч нерсе келбейт. Келип акыры кайра сен ойнойсуң. Башка вариант көргөн жокмун мен. Маселен бар менде болот атпайбы? Балким Күмүшай менен Айшаны гримдетип ойнотуп көрбөйсүңөрбү? Гримдемектен Ашаткага чыласак дагы Күмүшайдан героиня чыкпайт. Анын үстүнө кантип ойнойт Оксананы? Өмүрүндө бир да жолу чоң роль ойноп көрбөсө. Анда сеникиндей потенциал жок. Органикасы да чектелүү. Анын үстүнө анда героинянын жылдызы жок. Анда билбейм. Билбейм. Ким эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып атат. Бирок биздин Бакен алдан эме деле ролун ойноп жаткан. Оксананын ролуна да дал келип калган. Бул баягы эле оңбогон Күмүшайдын кылганы. Күмүшайдын эле кылганы го. Ишенбесеңиз биздин орус актрисалардан сурап көрүңүз. Зинаида Артемьевна, вы? Да. Давайте ваше мнение услышим. Ну, я очень удивлена этой ситуацией, потому что до выпуска спектакля оставалась самая малость. Спектакль был почти готов. Никому было выгодно вот так клеветать. Во-первых, Бакен очень талантливая. Она ведь прирожденная героиня и лирическая, и драматическая. Во-вторых, она ведь очень талантлива. Я это постоянно всем твержу, и нам сейчас просто нет никакого смысла искать новую молодую русскую артистку. Мы не найдем такую в Проживальске. Мы ведь видели, когда к нам приходила молодая русская девушка Арина из вашего обкома. Она пришла репетировать роль Оксаны. Вроде бы тоже занималась в художественной самодеятельности. А как играть, ну ни в какую. Мы только время тратили, пока не пришла Бакен. И к тому же предыдущий секретарь обкома при нас, при всех, дал Бакен добро играть Оксану. Ошентип айтышкан. Бүт коллективдин көзүнчө ошентип айткан. Да, на собрании. Было? Да. Но что касается моральной стороны, Бакен очень чистая девушка. Она очень хороший человек, я это точно знаю. Потому что я часто остаюсь у нее, прихожу, помогаю нянчить ребенка, пока она занята в репетициях. И за все это время я ни разу не видела у нее никаких аморальных поступков. У нее на уме только театр. Да, Зина права. Хорошо, товарищи артисты. Товарищи артисты, вы можете идти. И не переживайте, мы примем объективное решение. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Товарищи, обком принял решение. С Бакен Кыдыкеевой. Товарищи, но с их сторон есть только одно условие. Скоро мы узнаем. Саламатсың ба? Мага жаңы инструкторды чакырчы.
Саламатсызбы, Жанна Норзбаевна. Мени чакырткан экенсиз. Саламатчылык. Айнакан Назаркуловна, силерге өтө жооптуу тапшырма бар. Бүгүн тоң калбай театрга барасыңар. Кара туман спектакльдин репетициясына катышасыңар. Даярдык кандай болуп жатканын лично мага докладывать этип тургула. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү? Суроолоруңуз барбы? Жок. Анда ишке киреше бериңиз. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла. Жолдош Ажыгабыл Айдаркулов, биразга репетицияны токтото турасызбы? Жолдош артисттер, обкомдун жаңы инструктору Назаркулова Айнакан Назаркуловна келди. Мындан ары ар бир күнү репетициябызга катышат. Режиссерлук кылат экен. Сиз жолдош актриса. Алиман Жангорозова. Жолдош Алиман Жангорозова. Мен режиссер эмесмин. Менин функциям иш процессин көзөмөлдөө. Түшүндүңүзбү? Анда көзөмөлдөңүз. Көзөмөлдөйм. Тетиги манасчы Бакен Кыдыкеева менин классташым болот. Туурабы, Бакен Кыдыкеева? Туура, Айнакан Назаркуловна. Сен билесиң да. Бакен Кыдыкеева, субординацияны сактаңыз. Мен сиздин баягы бала чактагы тең тушуңуз эмесмин. Мен азыр обкомдун жооптуу кызматкермин. Көрсөң муну. Айнакан Назаркуловна, кечиресиз. Жумушту баштай берелби? Баштай бергиле. Баштай бер. Sen Совет өкмөтүнүн душманынын кызысың. Сенин бул советтик мектепте окуган акың жок. Билдиңби? Айнакан, атасы камалбайт, сурак берген эле кетти. Сен эмне? Энкөөнүн тыңчысысыңбы? Атам менен апам ушунтип айтышты. Эй, сен атаң эмнени билип коюптур, я? Кет! Айнакан, чыгып кет класстан! Сенин не ишиң бар? А сенин ишиң болбосун! Кет! Чыгып кет класстан! Чогуу! Сен окуушуң керек! Сен бул мектепте окуган акың жок! Чыгып кет! Чык! Турдун! Чык! Чыгып кет! Айнакан! Айнакан! Тур! Айнакан! Тебегилечей! Бетиңде тытылып кетиптир. Эчтеке болгон жок! Жашнакайлы, тура! Колуңда тытылып кетиптир. Жөнчү! Жүрү сууга. Барып жүрү. Ага дагы үйрөтчү. Сен да маны сайткың келип атабы? Ооба. Үйрөтөм анда. Сакбай атам үйгө келгенде келсең, угасындагы бат эле жаттап аласың.
Кандай? Кыдыкеева. Жакшы. Эмне саламдашпайсың? Саламдашканыңыз ушулду. Тең албай атасыңбы? Ал эмне дегениңиз? Же эмне? Шагынсынып калдыбы? Элдин көзүнчө мага сиз деп кайрыл. Будь добра, орустар айткандай. Болбосо, мындан да жаман шагыңды сындырып коем. А момундайда сен да айта берсең болот. Уруксаат берем. Макул. Жолдош обкомдун жоопту кызматкери Айнакан Назаркуловна. Какшыктаба. Сен ойлочусуң да, Айнакан көптүн бери болуп кала берет деп. Көрдүңбү? Кала берген жокпуз. Мен азыр баягы сенден манас сурап үйрөнгөн, чоң тебете кийип алган, жүдөгөн кыз эмесмин. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Карындагы баланын хам болорун ким билет деген ушул. Классташ. Түшүндүм аны. Чоң кызматта турбайсыңбы? Эмне көрө албай атасыңбы? Ичиң күйсө, туз жала. Кыдыкеева. Эй, Кыдыкеева деп атам. Азыр сенин тагдырың менин колумда. Мен кандай кааласам, ошондой болот. Азыр менин кезегим келди. Уктуңбу? Эмне келдиң эртесечи? Айтабыз да фронтқа кетіп атабыз деп. Ошол да ушул толмок беле. Башка бир да классташыбыз атайын оштошкондо келбесе, сен көздүн келгенибиз Бакенге кызык болуп атпайбы? Кандай ойлоп калат ал? Жок, кайра тарталар артка. Кылдыңбы? Жок дедим мен сага. Ушунча жер басып, Фрунзеден Призовскийге келип алып айнап аткан эмнең? Кызыксың го сен? Фрунзеден чыга элек деле айтпайт белең анда. Кишинин баарын убара кылбай. Эркексиңби? Тартынып атпайм. Кандай ойлоп калат ал? Уят да мындай карасаңчы. Эмнеси уят? Эмнеси уят? Сен эмне бирөөнүкүн урууга кирип аттың беле? Жок. Бакен, мен сени бала кезден бери сүйчүмүн. Айтып койбосом арманда кетем. Майданга кетип атканбыз. Кокус ок жаңылып калса, сүйөрүмдү билдирип коеюн деп келдим дейсиң. Ошентип эле айтып сал. Кой. Кантип айтам ошентип? Жок. Жок болсо жок анда. Бар кете бер. Мен өзүм айтам Бакенге. Кулжуңбай сени бала кезден бери сүйчүкен. Бала кезден бери жашырып айтпай жүрүптүр дейм. Фронтка кетип атканбыз. Атайын сага келген. Коштошуп коеюн деп. Келерин келип алып, коёндой болуп, коркуп, сени менен коштошпой кетип калды деп айтам. Кандай ойлосоң ошондой ойло дейм. Бариң. Эй, Кулжуңбай! Жок дедим мен сага. Сен ойлоба, мени баарын унутуп калды деп. Сенин мага кылбаганың жок. Көрсөң муну, дагы деле мени теңин албайт. Көрөбүз кыйындыгыңды, Кыдыкеева. Саламатсызбы, Айнакан Назаркуловна? Саламатчылык. Сиз өтө принципиалдуу экенсиз. Көрүп атабыз. Рахмат. Сизге бир-эки сөз айтсам болобу? Айтыңыз. Кыдыкееванын ойногонун көрүп атасызбы? Көрүп атам. Сизге жагып атабы? Жаккан жок. Туп-туура, өтө начар. Мындай болбойт. Болот экен. Кыдыкеева өтө начар кыз турбайбы? Билем. Ал жанагы директор менен жүрөт да. Директор мененби? Ооба.
Ансыз келгенсип жанагы Керман Кунубышев деген обкомдун чалы бар го. Ошо менен да жүрбөдүбү? Ой, уяты жок. Бети жок. Ал ошондой бети жок. Ар ким менен жүрүп, ролдун баарын ойноп атпайбы? Анан ушундай моралдык турпаты бузган кыз кантип партизан кыздын ролун ойнойт? Оксананын атын булгуп атпайбы? Туура. Кыдыкеева бул ролду ойнобойт. Эми Кыдыкеева болуп жат. Вам, надеюсь, не больно? Все мягко. Отлично, хорошо. Ну, там, чего ты боялась? Передай. Вы запомнили, да, где будете стоять? Когда падать будете, прошу вас, осторожно. Подойдите колени. Тиги Бакен бе? Дайте помогу. Ооба, Бакен да. Кыз кездесінен насып болып кеткен ғой. Ставьте, все нормально. Атаң кыз. Ооба, тура айтасың. Карасаң момуну сербең деген немени ары жок. Өзүнчө эле бир королева. Ушул эмнеси актриса? Тим эле баарыңар тең баалайсыңар. Ай күнгө теңеп. Күмшай эже. Кыдыкеева деген аябай таланттуу да. Ушунун эмнеси таланттуу? Мен көрө алган жокмун талантын. Эмне сен көрүп атасыңбы? Бакен бала кезинен бери эле таланттуу. Биз билебиз го аны. Туурабы Самат? Ооба. Бакен бала кезинен эле роль аткарчу. Манас айтчу. Кудай атабы моголарды карасаң тим эле көчөдөн келип алып кыпчылып. Силерден бирөө сурап атабы. Күлкүмдү келтирбей, тынч отургула. Анда Бакенди ким экенин билбей туруп, оозуңузга келген сүйлөй бербеңиз да. Абей, сен эмне мага орчуңдайсың, я? Анан сиз королевасызбы? Самат, Адлин. Пожалуйста, чыгып кеткилечи залдан. Баарыңарга айтып атам. Чыгып кет. Кимдер булар? Классташтарым экен. Мага келишкен окшойт. Кыздаштарым болсо барып чогуп келем да. Рахмат. Подобрали для себя. Тиги менен эмне урушуп кеттиң дагы? Анан ошону кутурабы? Эч нерсени билбей эле оозуна келген баарын нотуп атат. Азыр Бакен чыкпай койсо эмне кылабыз эми? Эмне кылмак элек? Анда кеттик. Эй! Турчу, Бакен келет. Кандайсың? Кандайсың, Бакен? Жакшысыңбы? Жакшы. Кандайсың? Ой, кел уялба, Кулдунбай. Эмне кылып жүрөсүңөр биякта ызычуу салып? Сени издеп келгенбиз. Мени? О, бул Кулдунбай. Эй. Эмне деп айтайын? Каяка баштадым? Кайтайын келгенден кийин. Эй, эманы дароо эле ушул жерде айтып коймок белек. Кызыксың го сен да. Эй, классташтар. Силердин сырыңар аябай чоң окшойт, э? О, айтасың да бул Кулдунбайдын сыры. Өтө чоң. Силер дагы деле мурдагыдай болуп эле чукундашып жүрүпсүңөр, Эй, я. Силер анда ылдый жакты күтүп тургула, мен кийинип келе калайын. Жарайт. Жарайт, жарайт. Коркпой калсың, күтүп тургула. Мапын. Эмне деп айтып атсың эми истемейсиң? Эмне деп? Эми сөз качты. Эми атайын келгенден айтты. Убакыт бар го. Фрунзеден берген.